Кутман таң да бир ирет сиздерге. Таң эрте келгенде бир коногум бар. Сиздерге бир өзгөчө жан дүйнөсүн жаңыртып, сиздерге бир чыгармаларды аткарып берейин деп отурган кызым бар. Кыргыз Улуттук Манас театрынын дастанчысы, ырчысы, аткаруучусу Гулина Калыгулова. Кутман таң, саламатсыздарбы? Таң эрте кандай келип алдыңыз? Эрте бир жарым саатта күтүп калдым окшойм. Арбаңыздар, баарыңыздарга Кутман таң. Ушундай сиздердин куттуу студияңыздарда келип калганыма чоң рахмат, ыраазычылык билдирем. Таң эрте негизи ырчылар тура албайт деп коет го. Же дастанчылар тура алабы? Бизде иш-чаралар аябай көп, кээде ар кандай болуп калат. Болушунча жоопкерчиликтүү болгонго эрте келгенге аракет кылабыз. Айырмасы деле жок. Сирге келебиз. Ошондой сонун күндөрдүн биринде бир чармандан баштайлы да. Колубузду алып. Анда сиздерге Арзубек Бедияров агабыздын Бозойго деген бир жакшы чыгармасы менен баштап берейин. Zarlansam önüm, unkansam önüm жетеби. Karargan tonun etegi, kararıp tuman getebi. Kara göz anda min mındağı. Kırsam önüm жетеbi. Göl boyunda çetinsin, bürkümdü jigit ekensin, bürkümdü boydun Dasam gelbey, ırdasam gelbey tekensin. Görkümdü boydun jürüberi. Göz kızsam gelbey, ımdasam gelbey, ırdasam gelbey tekensin. Irdasam gelbey tekensin. Son çarmam, taң эрте колго комузду алып, жан дүйнөңүз менен бир жакшы чыгарма аткарып бериңиз, ыраазычылык. Эми өр дүйнөсүнө келели. Музыка сиз үчүн эмне? Музыка мен үчүн бүтүндөй өмүрүм десем болот. Анткени бул чөйрөгө тандап келишим оңой болгон жок. Жашоомду арнап атам, болушунча аракет кылып. Ошол. Бул дүйнөгө келишиңиз өтө оор деп айтып калдыңыз да. Оңой менен келген эмесмин депчи. Себеби эмнеде? Эми бала кезде негизи аруу кыялдар болот го. Мен бала кезимде негизи врач болом дечимин. Үйдө негизи 3 буртаганбыз. Бир байкем каза болуп калганда, ал байкем дагы ошо музыка чөйрөсүндө болчу. Анан тагдыр экен, ажал улук дейт. Ошо өмүрү кыска болуп калды. Анан ошонун талантын улантыш үчүн ушул чөйрөгө келип калдым. Анан 5 жыл аралыгында бул музыканы кадимкидей изилдеп чыктык. Ошол. Ошондо сиз врач болбой, агаңыздын жолун жолдойм деп колго комуз алып калдыңыз. Ооба, дал ушундай. Азыркы учурда Манас театрында дагы эмгектенип эткенсиз. Ооба, азыркы учурда Кыргыз Улуттук Манас театрында өзүмдүн адистигим боюнча дастанчылык багытында иш алып барам. Ошондо сиз окуу жайды дастанчы болуп бүттүңүзбү? Дастанчы болуп бүттүм. Окуу жайымды айта кетсем, ошо Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинин Бүбү Сарабишин Алиева атындагы салттык музыка жана фольклор кафедрасын бүтүргөм. Адистигим дастанчылык жагын, ошо
устатым Мээрим Карпова. Эжеден окуп бүттүм. Быйыл бүттүм негизи. Ошол азыр. Жумушка кирип алдыңыз. Негизи жумушума ошо 5-курста бүтөйүн деп атканда эле киргем. Негизи студент 3-курстан бери иштеп жүрөм негизи мындай Ивановкада, там Новопокровкада, Маданият үйүндө дагы ошо азыркы учурда Маданият үйүндө бул Кыргыз улуттук манас театрынан тышкары Ысык Ата районунун Маданият үйүндө дагы ийрим жетекчисимин. Ошол. Сонун. Эми ырды болсо ырдадык. Эми дастанга келели. Дагы бир чыгармаңыздан аткарып бересиз. Дастан убакыт кандай болуп калат болду? Сиздерге анда ашыктык арман ырларынан ырдап бербейинби? Барпы Алыкулов атабыздын Көзөл кыз деген бир сонун чыгармасы бар. Шуну аткарып берейин. Албай да карасат күндө жүргөмүн мен дагы айтып берейин ашыклыктан бир сабак дак салдың уз жүрөккө да дәрди зәл güzel ак тамак бүрдөлү жаштын ишекең күсөдүм сүйүү чарбагым аманат жанга белектеп мен ашыктык гүлүн кармадым ал ошол гүлдү беришке мен Көзөлдүн издеп баргамын булактан көрүп чак түштү мен булбулдай абас салгамын көрдүм далай урууну кечтим дайран улууну издеп бир келдим Көзөл кыздан ышкыдар сиздей сулууну тааныбайсың сен мени тарпи кылат эл сени таанышал ушул жерден да тартиптүү Көзөл кел бери кыйланы көрдүм кыдырып кара суу менен чарбактан каш кирпиги төгүлүп да карасам кумары таркаткан көкүрөкөң өрт коюп да көп жылдызды саматкан жанада көптү көрмөкмүн мен жаралган болсом каначан қалыңдан кайкалап бүткөн далыңдан безеленген белиңден да беш талда өргөн чачыңдан чачым көлдүн камышы өзүңүздү сурасам мен көчүрмөн элдин калысы сураганымдын себеби сүйбөй бир киши келеби сыпайынын жайынан да билбей бир киши келеби зыяда болсоң кулак сал сен зарымдың угуп күлүмдү ал керек болсо Көзөл кыз сен көрө турчу күнүмдү ал кайда барсаң жаныңда ынагың болуп жүрөйүн караңгыда жол бассаң чырагың болуп жүрөйүн күнүгө келип суу алчууда булагың болуп жүрөйүн жашырбастан ачык айт эмне болсоң оюңда жүрөгүңө илинген мен туткунуң менин торуңда кыйнасаң да өзүң бил сыйласаң да өзүң бил тагдырым сенин колуңда кыйнасаң да өзүң бил сыйласаң да өзүң бил тагдырым сенин колуңда. Сиз ырларды ырдаганда эмнесине маани бересиз? Көбүнчөсү сөзүнө деп айтышат. Ошо маанисине, сөзүнө негизи ырлардын баары эле сонун. Негизи ырды эле тандабайм. Көңүлүмө жакшы ырда берем да. Ошондуктан кайсы кандай ырларга басмайсыз? Көбүнчө ашыктык ырлар, лирикалык ырлар көбүнчө жагат. Сиз азыр учурда той учуру болуп атат. Көбүнчө учурлардын азыр тойдон көп майына таап калып атат. Кантип жетишесиз ошондо? Ысык Атада иштейткиз, бул жакта иштейткиз? Негизи основной жумушум Манас театрында, ал жакта убакыттан пайдаланып учурда Курманбек спектаклин иштеп жатабыз. Буюрса 14-ндө, 15-ндө, 16-сында премьера болот. Сиздерди күтөбүз, келип көрүп кетиңиздер. Ал эми Ысык Атада болсо, күндө ошол жакта болобуз негизи театрда. Ал эми Ысык Ата районунда иш чара күндөрү эле ырдап барып коебуз.
Эми жумуш эртең менен түшкө чейин болсо, анан кечкисин кызматыбызды элдин кызматында жүрөбүз. Комузду канча жашыңызда баштап үйрөндүңүз? Себеби комузду деген кээбирөөсү айтат, окууга тапшырып, анан окууган үйрөндүм деп, кээбирөөсү болсо кичинекей кезинде эле комуз чачырган. Мен негизи 7-класс кезимде ошол жанагы жогоруда айтып калган байкемен кичине үйрөнгөм. Жана кичинекей кенже гүлөр бар го, Токтогулдун кербези, жаштар маршы деген сыяктуу. Анан таштап салып, анан ошол окуудан кайра нөлдөн баштадым десем болот. Ошондо сиз дастанчылыгында комузду окуш үйрөтөбү же өзүнчө бир окуш керекпи? Биздин багыт ошо 5 жыл аралыгында ошо биздин кафедрабызда жеке эле комуз эмес, бул ырдаганды дагы, күү черткенди дагы, ооз комуз жана кыргыздын аспаптарын бүт үйрөтөт. Мен ошо 5 жыл аралыгында ошо комузду үйрөндүм. Темир ооз комуз, жыгач ооз комуз, чопочор, анан сыбызгы деген аспаптарын үйрөндүм да. Ошолордун баарын азыр иштейсиз? Азыр ойнойбуз. Азыркы учурда Дайырдын Тастатасы 14-15-нде болчу. Кандай ролду аткарасыз? Биз ошол негизи кошумча массовкаларында аткарып жүрөбүз, ар бери чуркап. Негизгиси биз дастанчыбыз да. Ошол ойноп жаткан окуяны биз баяндап ырдап беребиз. Эми азыр толугун айтып койсом кызыксыз болуп калат, андыктан келип көрүп кетиңиздер. Ошондо жалгыз сиз дастан айтасыз? Жок, ал жакта деген ошо театрдын дастанчылары дагы ырдашат. Нурсултан Кадыралиев, Жанат Канат уулу, Бермет Калиева, анан Перизат Кемелова деген эжелер дастан айтабыз биз. Ал эми анын режиссеру ошо Нурлан Асаналиев агабыз неметип жатат, уюштуруп жатат. Сизге ошол ырдыго эске тутуп калышы болду. Дастан деп коет. Мен дастан сыяктуу айтышта болот эмеспи? Кандай айтып коесузбу? Жок, андай айтыш жамакчылык касиетим жок. Жаттоо учурунда кандай? Бата эле жаттайсызбы же? Биз уже көнүп калдык да. Уже 5 жыл аралыгында көнүп калдык. Эң негизгиси жанагы сөзүн маани берип түшүнүп алсак эле, анан жатташ маселе эмес. Жаттоо менен айтасызбы? Бул жөн эле айтып коюш эмес негизи. Бул бат эле убакта дарбайт. Ар бир каарманга образ бериш керек, ошол окуянын ичине кириш керек да, жашаш керек дегендей. Ата-эне айтат го, ырчы болбой эле кой аял кишиге. Аял затына ырчы болбой эле кой, себеби аял кишинин ырчылык жашоосу башкачараак болот деп айтышат эмеспи? Ата-энеңиздин көз карашы? Башында негизи окууга тапшырам, ушу музыканы таштадым деп. Негизи мектепте мактангандай болбойм да. Негизи жакшы окуганбыз да. Анан ошо ОРТга бир жума калганда барбай койгом да. Анан ата-энем бир аз наразычылыгын билдирип, ушундай болушкан. Анан папа дейм, ошо негизи бул жака тапшырганда өтүп кеттим. Анан айнытыш үчүн мурда медик болом дечимин да. Мед академияны, БГУну, политехти мындай корпустары немерек го, мындай жакшыраак турат го. Анан айнытыш үчүн бүт жака кызым, оларды байкап көрбөйсүңбү? Эме балким өтүп кетесиң, тааныштарым бар, өткөзүп коем дегендей кылган да. Анан эме бирок особенно деле мындай каршы болушкан эмес. Азыр наоборот мындай колдошот. Азыр сиздин ийгиликке жеткениңизди көрүп, ата-энеңиз сүйүнөт. Сыймыктанышат. Ошондо сиздин ата-энеңиздин ата жактанбы же ата жактанбы ушундай комузчулар барбы, ырчылар? Негизи ошондой папамдын бир туугандары бар, комуз, аккордеон ойношот, таланттуулар да. Бирок папам ырдабайт. Мамам ырдап коет, бирок мамам бир туугандар ырдабайт да, ушундай. Эки жакта тең. Ошондо ата-энеңиз ырдабайт, анан туугандар ырдайт. Сиз ошондо ата жактан? Ата жактан десем болот. Сонун экен. Эми ушунча келдиңиз, эми ата-эне жөнүндө да бир чыгарма аткарбайсызбы? Ата-эне жөнүндө ата-энеңди көзү барда сыйлай жүр деген бир жакшы чыгарманы аткарып берейин. Өтөн бери аткарып элем, такалып калчудай болот. Алар ким, жыгылганда арка жүлөк болор ким, баарынан даң адам кылып чоңойду баяр, баштыры мели журтка кошор ким. Эсенби деп кайда жүрсөң ойлор ким, бар тапканын сенин ойлоп колдор ким. Билсең билгин мунун барын ата-энеңди көзү барда сыйлай жүр, ай сыйлай.
Аңдадың сар санага батар ким? Бар тапқаның сенің ойлоп қатар ким? Сен есеңден шығарсаң да сен ойлобай күні бойы мұқтабастан жатар ким? Ор ишиңде сага жардам кылар ким? Бар тапқаның сенің ойлоп колдор ким? Билсең билгин мунун барын атенеңди көзү барда сыйлай журай сыйлай бир. Атенеңди кирүүсүндө сыйлай журай сыйлай бир. Сон. Негизи ата-эне чыгармагы адамдын жан дүйнөсү бир башкача сезимге толуп өтмөспү. Сизге эркин микрофон берели. Таң эрте келип ушундай кызыктуу маек куруп берип, нарындын кызы кез, ата-энеңизге болгон ыраазычылык, устатыңызга болгон ыраазычылыктарды айтып кетсеңиз болот. Ушундай сонун куттуу студияга чакырганыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Жамаатыңыздарга сиздерге мындай тунук эфир каалайм. Рахмат. Ушундай ар кандай ишкерлер болобу же таланттар болобу, ошондой кандай инсандар болсо, мисалы белгилүү инсандар болсо, ошо угармандар менен байланыштырып турган сиздер ишиңиздерге ийгиликти каалайбыз. Ал эми ошо элибизде тынчтык, бейкутчулук болсун. Ошол. Ал эми менин ийгилигимдин аркасында турган ата-энеме, устатыма терең ыраазычылык билдирем. Сонун. Сизге ыраазычылык, таң эрте келип ушинтип ырчылык жаңыңызды көрсөтүп кеткен, себеби ырда печте сүйлө таң эрте ырдабайм деген дагы ырчылар бар эмеспи? Сизге ыраазычылык, таң эрте келип ушундай кызыктуу маек куруп бергениңиз үчүн терең ыраазычылык. Бат-баттан келип туруңуз, жакшы жагыттарыңыз менен келип туруңуз. Буюрса, чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз сиздер менен коштошобуз. Эртеңки көрүшкөнчө чейин сак саламатта калыңыздар. Мен Самара Мамбаева болдум.